Саламатсыздарбы, урматтуу угармандар? Гапыр Мадаминов агайыбыздын педагогикалык этюдтар деген китебинин тарбиялык жумалыктар деген тема тууралуу тааныштырабыз. Сабакты даярдаган Салтанат Бейшенова, Талас облусу. Мектеп лабораториябызда көп жылдан бери тарбиялык жумалыктарды өткөрүп келүүдөбүз. Анда алдын ала ар бир жумага тарбиялык темалар коюлуп, ошол багытта иш жүргүзүлөт. Анда эмесе көңүл буруңуздар, алар бир нече пункттарга бөлүнгөн. Биринчи, ошол тема боюнча тарбиялык саат же чакан аңгеме лекция өтүлөт. Экинчиден, окуучулар ошол тема боюнча китеп окуп таанышып чыгышат. Үчүнчү, ошол тема боюнча практикалык иш жасашат. Төртүнчү, үйдө, айылда аткаруучу тарбиялык тапшырмалар берилет. Бешинчи, окуучулар аткарган тарбиялык тапшырмалары жөнүндө кыскача билдирүү жасашат же жазып келишет. Ал билдирүүлөр коллективдүү талкууланат. Жыйынтык чыгарылып, эң жакшы тапшырма аткаргандарга алкыш айтылып, кичине сыйлыктар да берилет. Көңүл буруңуздар, урматтуу угармандар, тарбиялык тапшырмаларга мисалдар. Биринчи, муктаждарга жардам берүү. Экинчи, табигат, жаныбарларга кам көрүү. Мисалы, суу жетпеген көчөткө арык чаап, суу чыгаруу, көчөдө ачка калган жаныбарларга тамак берүү жана башкалар. Үчүнчү, адамгерчилик, сыйлыктык жумалыгы. Төртүнчү, кайрымдуулук, бирешендик жумалыгы. Бешинчи, башкаларды ыраазы кылуу, ыраазы болуу жумалыгы. Тазалык жумалыгы. Китеп окуп, улгайгандарга же жашы кичинелерге айтып берүү жумалыгы. Сабактардан кыйналган классташтарына жардам берүү жумалыгы. Бул тарбия жумалыктары окуучуларды алгач теманы окуп, угуп түшүнүүгө жана аны турмушта пайдаланып аткарууга, эң кызыктуусу ошолордон рахат алууга үйрөтөт экен. Ылайым тарбиялык жумалыктар айлар, жылдарга улана берсин. Демек, урматтуу педагогдор, мына ушул тарбиялык жумалыкты ар бир мугалим өзүнүн дагы ишмердүүлүгүнө киргизип алса абдан жакшы болот. Бир гана билим берүү менен чектелбестен, тарбия жаатына дагы көңүл бурсак, адамгерчиликтүү, билимдүү инсандарды коомго кошкон болобуз. Анда эмесе, урматтуу угармандар, жогоруда айтылгандардын баардыгын эске алалы дегим келет. Ушуну менен чакан темабызды жыйынтыктайбыз. Өзүңүздөр дагы колуңуздарга китепти алып окуп чыксаңыздар, эң жакшы таасир аласыздар. Көңүл бурганыңыздарга чоң рахмат, саламатта калыңыздар.